Лучше бежит, кто-то лучше забивает. Вы дополняете друг другу. Не ищите, пожалуйста, ничего, никаких этих. Кыргызстандын 20 жашка чейинки жаштар курама командасы Кытайда өтө турган Азия кубогунун финалдык баскычында старт алганы турат. Жаш таланттардын континенталдык мелдеши Кытайдын Шэньчжэнь шаарында 12 февралда башталат. Бул атайын чыгарылыш Шэньчжэнь шаарынан. Жаштар курама командасы Азия кубогуна канчалык даяр экендигин жана кандай максаттар менен келгенин кененирээк баяндап беребиз. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. План боюнча жүрді. Албетте, Дирекай футболшылар менен таанышкандык бар. Бирок бардык аспекттер боюнча алдыга кадам таштай алдык десем болот. Оюн жагынан дагы Бул эми бар эмес да. Буга курамда аз-маз жаракат алган оюнчулар болгон. Мен курама командалар менен буга чейин иштеп көрө элекмин. Андыктан мен үчүн дагы чоң тажрыйба болот. Жыйынтыкты оюн саласынан көрсөтөбүз. Атаандаштар боюнча маалыматтар аз болсо дагы алардын I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been through Команда башкы лидери Бекмат Алмазбеков бул мелдеште үмүт жаратып, дүйнө чемпионатына чыкса болорун белгиледи. Мен бул команданы сентябрь айында ойногом, тандоо турунда ойногом. Ошондуктан бул командадагы баардыгын билем. Эми антсе дагы тренер алмашса дагы эми айырмасы болгон жок, эрте эле көнүшүп кеттим. Эми албетте ар бир командада лидер болуш керек. Эми мен аябай биринчи лидермин деп эсептейм, анткени дагы көп балдар, лидер балдар бар бул командада. Ошондуктан мен өзүм гана эмес, баардык команда менен ойноп жеңишке жетебиз деген үмүттөмүн. Азиянын фавориттердин бири, ошондуктан аябай бизде оор сынак күтүп турат. Биз колдон келишинче аракетте жумшаганга аракет кылабыз. Биринчи Азиянын оюну мындай караганда салкын кандуулук менен ойноп, жакшы жеңишке жетебиз буюрса. Эми Косоонун деле мындай караганда аз команда болгону менен деңгээли аябай эле жогору. Эми мисалы үчүн Еврокубкаларда ойноп жүрөт. Ошондуктан өзүмдү geliştiriş үчүн дагы ал жакка бардым. Эми аны Азия башталгандан кийин, оюндар башталгандан кийин көрсөк болот. Акыркы Азиянын топ 16 командасына киргенден кийин албетте бул футбол баардык жеңишке жетип дүйнө чемпионатына чыксак болот деп ойлойм. Ошондой эле команданын негизги оюнчулары аталган Эмирхан Кыдыршаев, Сардор Ниматов жана Ырыскелди Маданов жакшы жыйынтык көрсөтүүгө даяр экендигин айтышат. Испанияда машыгуулар жакшы өттү жана Кыргыз футбол биримдигине чоң ыраазычылык билдиребиз. Команданын атмосферасы өтө жакшы. Мен бул команда үчүн капитан болууга 100% жана бүт күч кубатымды бергениме даярмын. Жаңы маштыруучуга биринчи бир жума кичине
кыйналдык, потому что ысык көлдө Испанияда кичине адаптация болду деп ойлойм. Таанышып, атыбызды анча билбей, эми жакшы эле баары. Ооба, тактика жактан башка тактика өткөнбүз. Мурда 3 защитник ойночу, азыр 4 защитник ойноп. Азыр жаңылыштыруучу болсо топту 3-чү зонадан алышка аракет кылып, ошол жактан атаканы бүтүрүшкө аракет кылат. Атандаштарга биз жакшы эле каршылык көрсөтө алабыз деп ойлойм. Биз азыр физикалык жана тактикалык жактан даярбыз буюрса. Биздин командабыз жакшы даярданды. 1 айдын ичинде 1 ай сбор өттүк. Жакшы ынтымактуу болушунча даярдандык. Бардык жактан эле биздин командабыз күчтүү деп ойлойм. Бул турнирге биздин команда жакшы даярдык көрдү деп ойлойм. Эмне дегенде биз 1,5 ай ичинде 1 ай Испанияда жана 2 жума Кытайда жакшы даярдандык. Бул турнирдеги биздин башкы максат дүйнө чемпионатына чыгуу. Эмне дегенде Кыргызстан дүйнө чемпионатына бир да жолу ойногон эмес. Биз бул кыялыбызды орнотууга аракет кылабыз. Биздин команда психологиялык жактан даярдык жакшы. Биз өзүбүзгө койгон жоопкерчиликти сезип жатабыз жана колубуздан келишинче аракет кылабыз. Кыргызстан курамасы тайпадагы алгачкы беттешин 12 февралда Бишкек сааты боюнча 15:15 Австралияга каршы өткөрөт. Экинчи беттеш 15 февралда үй ээлерине каршы 17:30 жана 3-чү турдук беттеш 18 февралда Катарга каршы саат 17:30 өтөт. Өз тайпасында 1 жана 2 орун алган командалар чейрек финалга чыга алышат. Жаштар курама командасы кыргыз футболунун жаңы тарых беттерин жазууга даяр. Жаш футболчуларыбызды бирге колдойлу.